Саламатсыздарбы, урматтуу Али Аскар мырза, Айнур айым. Бүгүн сиздер менен эфирде жолугуп жатканыбызга кубанычтабыз. Бизге силер жөнүндө көптөгөн СМСтер келип түшүп жатат. Алардын арасында ыраазычылык билдиргендер көп экен. Ошол акыбалдарынан чыгарып, чет өлкөдөн операция жасатпай айыгып кеткендери өтө кубандырат. Андан сырткары дагы эле иштеп жатышабы, интернет аймактарынан көрүнбөй жатышат, адрестерин, телефондорун таппай калдык деген суроолор көп экен. Кандай жооп бересиздер? Саламатчылык. Ооба дагы иштеп жатабыз. Бир аз эз алдык. Телефон номерлери баягы эле мурдагы эле номерлер, мурдагы эле Осмонкул 76 мурдагы эле адрестебиз. Азыр жакшылап эс алып, күчтөнүп, нервтерди ордуна келтирип, биздин жумушоор аябай оор акыбалдарында калганда келишет. Мээлер да жакшы иштебей, памяттер иштебей, оюн ортого туктай албай калган кезде келишет. Андай адам менен иштешүү да кыйын, сүйлөшүү да кыйын. Ал бир эле адам эмес, көптөгөн адамдар. Ошондуктан былтыркы жыл бизге аябай оор болду кесиптик жагынан. Көп жумуш жасадык. Анан быйыл бир аз иштеп атабыз. Негизинен дем алууда болдук. Чет өлкөлөрдө болдук. Италия, Испания, Франция, Турция. Ошол жактардын да ыйык жерлеринде болуп өттүк. Анан азыр жакындан көлдү толугу менен тегеренип, көлдүн дагы ыйык жерлеринде болдук. Азыр эми иштегенге даярбыз. Иштегенге даяр болуп, ошол кандай оорулар болсо да кабыл алууга даярбыз азыр. Анда өз кызматыңарды кыскача айтып кетсеңер. Биздин кызматыбыз көз тийген, илешкен, жиңгирип кеткендерге, дуба түшкөн, жүрөгү түшкөн, ошолорду менен иштешебиз да. Анан ал жагынан таза болсо, аларды врачка баргыла деп медицина жагына жөнөтөбүз. Негизинен эле ушул дубага чалдыккандардын дубасын чыгарып беребиз. Ар бир дубага эле жанагындай жаман нерселерди киргизет. Алардын баарын байлоо менен киргизет. Ошол байлоолорун чечип чыгарып берүү ошол биздин кызматыбыз.